бул эмеге айланып кетти. Бул эми мен билем биринчи президенттен башталган да. Бул биринчи президенттен ошондой бир ошол жанында жүргөн жанагындай акылдуу еврейлер деп атап койчу бир уже раматылык ал Левитин деген Леонид Исидорович ал уже жок. Ошолордун жолуна түшүп мындай да, булардын системасы мындай: элге азыраак берип колуна, мугалимдердин айлыгын азыраак кылып, дарыгердикин, пенсияны азайтып, бирок калган акчаны кийин алар баягы жетишпеген акчаны алат да. Бала бакчадан баштап, анан көз каранды болуп калат да өйдөгүлөр жаккачы. Себеби бул жумушту мен жоготуп койсом, мен буну башка жактан таба албайм депчи. Ушинтип бизди жанагындай бир жаман орууга булар салып салган да. А негизи канча акча мына табылып атат, ошонун бардыгы туура жол менен элге берилсе, акча 2 эсе 3 эсе көп болмок капкачан эле. Мына бүгүнкү күндө эле бизде көмүскө экономиканын көлөмү 2 эсе 3 эсе көп жөнөкөй экономикадан. Ошон үчүн биз мына айтып атабыз, статистикалык маалымат боюнча капкачан бул жерде Ленинград тетиги согуш убагында ачкачылык, пачкачылык болмокта, а бирок мына тойлор өтүп атат. Машиналар жүрүп атат жанагы батпай да, Бишкекке. Мунун бардыгы мындайча айтканда туура эмес экономика багыты деп эсептесек болот да. Илгери мына Панфилов паркта ошондой күзгүлөр бар болчу. Кирсең узун бойлуу адамды кичинекей кылып көрөсүп коет. А кичинекей бойлууну узун бойлуу ошо сыяктуу да, андай болушу керек. Мына Кыргызстан кандай манайда, кандай шартта жашап атат, ошону түздөн-түз биз көргөзүбүз керекпиз да. Ошонун бирден бири мына коррупция. Ошондой жанагындай туура эмес көргөзүлгөн жерде ошонагынан барды чыгат да. А муну мындай жазып койсу. Себеби мына ошого барып аткан адамдар, алар өз убагында бийликке тургандар. Булар ойлогон биз турабыз буну, дагы турабыз, дагы 10 жыл, 15 жыл биздин кийинки мундарда турат деп, а момундай бат заман өзгөрүп кетти деп ойлогон эмес да. Мисалы Акаев да ойлогон эмес, башкалар да ойлогон эмес. А көрсө өзгөрүп турат экен да. Мына кечеүнкү убактыбыз карап атабыз, мына бүгүнкү күнү башкача болуп атат да. Эң негизгиси бул жерде жанагы жаңы президент мындай өзүнүн жолун мындай көргөздү. Эң негизги номер 1 мен коррупцияны көрөшөм деди. Ошондон тайбаса, ошону ар жака бери жака буйруса, азыр жакшы келатат да. Анан ошо президентке өзү жаңы сессия кылбайт. Президентке жардам катары коомдук жарандар бир. Экинчиден эми ошону карап, өкмөт, ошол эле жогорку кеңеш президентти көрүп кой, биз да өз ишибизди оңдойлу деп мындайча оңдой баштаса, мен ойлойм биз ушу бат убакта эле жанагындай жаман жумандан айрылып жакшы жака жолду буруп кетебиз. Мына акыркы 5 жогорку соттун 3 соттун кое бербегөн бул эми жогорку кеңештин мындайча айтканда өзүнүн мына туура жол багытты тандоо деп эсептесем болот. Андан мурун мына өкмөт алмашуу боюнча туура эмес ишке баргандан кийин сразу өкмөт алмашты, эчтекесине карабай. Кайсы партия, жашпы, сулуу, эчтекесине карабай алмашты. Азыр да ошондой болуш керек. Иштесең так иште, иштебесең алып салсырыкты жумушка. А жанагы мамлекеттин колуңду эмесине чөнтөгүнө кол сунсаң, отуруш керек да. Бул жерде эч кандай аябаш керек да, бардыгы бир болуш керек да мыйзамдын алдында.